와주셔서 감사하고, 그리고 우리는 좀 조그만한 선물 같은 거 갖고 왔습니다. 부작다 그르기스탄의 심벌, 그르기스탄의 지내긴. 키르기스탄의 그 상징인 우리의 그 국기가 있고, 아까는 쇼보르보르던 içine 여기 그 센터 설립하셨으니까 그 센터에 잘 먹어보시고 다시 한번 축하의 말씀드립니다. Чамрахмат Кыргыз Республикасынын Түштүк Корея жергесиндеги толук жана атайын ыйгарым укук элчиси Динара Амантуровна болду. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Анда эмесе кийинки сөз кезеги Корея элинин адвокаты Пак Бомин мырзада. 존경하는 디나라 멜로바 키르기스탄 대사님, 그리고 이성희 수기자님, 그리고 이 자리에 참석하신 관계자를 비롯한 내외빈 여러분, 오늘 아시아 밝은 미래센터 창립 기념식을 갖는 자리에서 축하의 말씀을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. Урматтуу Динара Амантуровна, урматтуу Зүлфия, сиз жаңы сентер ачканыңыз менен чын жүрөктөн жана бардык келген биздин меймандар чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана Асия 밝은 Мире деген сентер ачылганына ошол менен куттуктап кетем. 안녕하십니까. 저는 이주인권연대 및 로펌 글로벌의 박범일 변호사입니다. Саламатсыздарбы, менин атым Мен атым мистер Пак Бомин, мен өзүм адвокат. Мен чет өлкөлүк бул жакта мигранттардын укугун колдогон иштерди алып баратамын. 먼저 대한민국에서 아시아인들의 삶의 공유와 활발한 문화 활동 등 하나가 되는 공간으로서 대한민국 내에서 이들의 문화 발전과 통합에 기여하기 위하여 아시아 밝은 미래 센터를 설립하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. Биз ушул Азиядагы бардык нациялар Кореяга келгенден кийин бир үй бүлө деп эсептейбиз. Кайсыл Азиянын кайсыл четинен келбесин, алар баары бир үй бүлө. Анан Кореяда жакшы ынтымактуу жашап кетсин, Корея элине жакшы интеграция болсун деген максаттын астында биз Асия 밝은 Мире Центр деген ачып бардык. Ошону куттуктаймын. 대한민국은 유능한 외국 이주민들과 함께 어우러져 살아가는 세상에서 사회 통합을 통한 젊은 인재들의 창출과 화합이 국가 경쟁력 요소로 부각되고 있는 오는 날 그 가치와 중요성은 더욱 높아지고 있습니다. Биз албетте мигранттардын ичинде да абдан күчтүү интеллектуалдуу биздин экономикабызга чоң салым кылып турган жагандар бар деп эсептегендиктен биз ошол жаштарды таап ошолорду биздин Корея коомуна интеграция кылып Кореянын экономикасы күчөгөнгө биз сөзсүз түрдө салым болот деген ой менен ушул центрди ачып отурабыз. 이와 같은 상황에서 한국에 거주하는 외국인들의 인권 보호를 위하여 활동하는 한 사람으로서 아시아 밝은 미래 센터와 함께 힘을 합쳐서 키르기즈스탄을 포함하여 한국에 계신 이주민들이 쾌적한 환경에서 더욱 조화를 이룰 수 있도록 지속적으로 가능한 노력을 아끼지 말 것을 부탁드립니다. Өзгөчө ушул чет өлкөдөн келген мигранттардын укуктары, кыргызстандыктардын укуктары бул жакта тепселенбесин, биз ошону сөзсүз түрдө коргойлу деп ошондой ой менен жана ошол биздин келген мигрант жаштар бул жерде жакшы коомго интеграция болуп, биздин коомубузга жакшы салымдарды кошот деп ишенем. 다시 한번 아시아 밝은 미래 센터가 대한민국에서 키르기즈스탄 및 아시아인의 화합에 있어서
중심 기관으로 발전하기를 바라면서 근본 행사를 위하여 노력을 다하신 관계자 여러분의 노고에 감사 말씀드립니다. Ушул биздин Азия 밝은 미래 센터 деген объединениябыз. Келечекте дагы ушу Азия мамлекетинен келген чет өлкөлүктөр жана кыргызстандыктар жакшы гармония түрүндө Корея колуна интеграция болоруна чын журттан ишенебиз жана чын журттан ушул центрди ачкан байланыштуу инсандарга чын журттан куттуктайбыз. 대단히 감사합니다. Чоң рахмат. Корея адвокаты Пакмамил мырза ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Ал эми азыркы сөз Түштүк Кореядагы кыргыз диаспораларынын жетекчиси Эмилбек Жолдошовичтен сөз болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Чоң кош келиңиздер. Маанайларыңыздар кандай? Жакшысыздарбы? Биринчиден ушул баракени уюштурган Зульфияга чоң рахмат айтабыз. Жана биздин активисттерибиз диаспорада Айсулуу Зульфияны ушул залды таап бергенге атан чоң көмөк кылышты. Барыңыздар, келгениңизге чоң ыраазыбыз. Манай түрүндө жакшы, шандуу түрүндө жакшы отуруп музыканы, ырларды угуп кетериңизди кааламакмын. Мындан тышкары биздин диаспоранын максаты ошо биздин кыргыздын жарандары Кореяга көп келсе, сандар көбөйсө, андан тышкары Кыргызстан менен Кореянын арасында көптөгөн тармактарда кызматташтуулуктар күчөсө деген ошолорду биз үмүт кылабыз. Кыргызстандан Кореяга биздин бизнесмендер келип, бул жакта фирмаларда Кореядан Кыргызстанга барып биздин Кыргызстанда фирмалар ачылып ушундай бир сотрудничество, кызматташтуулуктар көбөйө берсе деген ошондой үмүттөбүз. Жана биздин мисалы Өзбекстанга Кореядан жумасына 5 жолу самолет учат да. Почти жумасына күндө учат. Азырынча Кыргызстан менен Кореяда авиасообщениябыз жок, бирок биздин элчилигибиз менен чогуу келипте Динара Мантуровна жана элчиликтеги биздин бардык дипломаттарыбыз аябай чоң иштерди кылып атат. Бул кадамда аны ишке ашырыш үчүн биздин ушу кызматташтуулуктарыбыз көптөгөн түрүндө жүрүш керек. Анан дагы сиздерден да бир сураныч, биз ар бирибиз бул жерде биздин жүрүшүбүз, турушубуз кореецтерге чоң бир биздин мамлекетибиз жөнүндө чоң бир реклама болот да. Демек ар бир биз деле өзүбүзчө бир элчибиз. Биздин дагы элдер карап, биздин мамлекетибиз жөнүндө таанышат, биздин мамлекетибизди билишет. Ошону айтмак элем. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздерге дагы бир жолу. Жакшы шаңдуу маанайда жакшы көңүл ачып кайтарыңыздарды тилектешмин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Түштүк Кореядагы кыргыз диаспораларынын жетекчиси, жеке ишкер Эмилбек Жолдошович болду. Аны эмесе кийинки сөз Кореяга, Түштүк Кореяга эмгеги сиңирген ишмер Абдымажит Шекербековичтен сөз болсун. Өзбекстандык агай энелер, эже карындаштар, барыңыздар менен саыңыздар жакшыбы? Окуган окуучулар, студенттерибиз, иштегениңиздер барыңыздар амансыздарбы? Дагы бир жолу жолукканыбыз сиздер үчүн чоң кубанычтамын. Бүгүн жолукканыбыздын максаты ушу Азия жакын келечек борбор ачылышы болуп атат. Өзүңүздөр көрүп отурсуздар. Биздин максаты ушу Кыргызстан менен Корея мамлекетинин ортодогу мамилесин жакшыртуу. Ошондой эле Кыргызстан маданиятын жакшы жагын бузарга таанытып, бул жактагы бири-бирине жакшы мамиле кылайлы деген ниеттебиз. Ошондой эле баарыңыздарга жакшылык каалайм, дайыма жакшылыктарда жолугуша берели. Ушундай жакшы маданияттуу, ушундай жакшы концерт болгон ачылыштарда жолугушуп жүрөлү. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Көңүл ачып жакшы отуруңуздар. Рахмат.
Чоң рахмат. Түштүк Кореяга эмгек сиңирген ишмер